Март эл аралык айымдардын күнү. Бардыгыбыз жыргап, куунап, майрамдап турган учурубуз. Албетте айымдарды чын дилибизден куттуктайбыз. Бирок бул ирет мени жеке журналист катары, алып баруучу катары Бишкек калабыздагы мына ушул колониялардын бирине аялдар отурган темир тор артындагы айымдардын сынагына чакырды. Бүгүн темир тор артында отурган айымдар өзүнүн сулуулугун көрсөтүү үчүн жаз сулуусу 2020 сынагы өтөт. Алдыңкы мүнөттөрдө кандай жашоонугу жүрүп жатат, конкурс кандай болот, биргеликте баамдап байкап көрөлү. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Темир тор артындагы тагдырлар жөнүндө интервью алууда тарбия иштери боюнча Турганбаева Чынар эжекебизге кайрылдык. Саламатсызбы? Саламатчылык, жакшы. Сиздин келе жаткан майрамыңыз менен, келип калган майрамыңыз менен. Биринчи ирет мына ушул темир тор артындагы турмушка чакырганыңыздарга чоң рахмат. Калыстар тобуна дагы чакырыптырсыздар. Мен албетте сөз макул болдум. Анан айтсаңыз, азыркы учурда мына ушул жерде канча айым сиздердин көзөмөлүңүздөрдө отурат? Азыркы убакта 300гө жакын айым биздин темир тор абагында отурат. Ал жерде 300гө жакын айым темир тор абагында отурушат. Жаза мөөнөтүн өтөп жатышат азыркы убакта. Алардын ичинде балдары менен да отургандар бар да. Анткени соттун чечими чыккандан кийин алар бул жерде мекемеде төрөп балдары менен ушул жерде отурат. Жаш курагы боюнча эң улуусу канча жашта, эң жашы канча жашта? Эң улуусу эми бул жерде 72 жаштагы апалар отурат, ар кандай кылмыштар менен. Эң кичүүсү ошондо 21 жашта болуп эсептелет да. 21 жашта. Анан айтыңызчы, эми кичине позитив жагына буралы. Бүгүнкү майрам жөнүндө жаз сулуусу деп мына ушул темир тор артындагы отурган айымдардын арасында сулуулук сынагы жөнүндө айта кетсеңиз. Эми бизде бул Кыргызстанда эң жалгыз аялдардын зонасы экен. Ошон үчүн 8 мартка бул ар жыл сайын сулуулар сынагы өткөрүлөт. Анткени жалгыз аялдар баягы жаз келгенде жаздын жакшы жышаны, жакшы нерсеге баягы жакшы кадамга аттайлы деген жакшы үмүт менен ушул аялдар абагында биз ар дайым конкурс өткөзөбүз. Анткени жалгыз биздики ушул аялдардын абагы болуп эсептелет. Анан арасында баягы чындыгында эле чыгармачылыкка жакындары барбы? Мындай ырдагандары, бийлегендери чындыгында эле таланттуулары дегендей. Мактанбайм, бирок баягы сырттан келген жюрилер, мындан башка биздин жаз сулуусунан башка деле бизде мекемеде ар кандай конкурстар өтөт. Ошондо силерге окшогон маданият кызматкерлердин сынын айтып кетейин. Ошондо айткан, бул жерде диплому жок артисттер көп деген. Аябай таланттуу адамдар көп. Анткени бул жерде баягы темир тордун алдында баягы өткөн кеткен жашоосун ары бери талдап, кылган кылмышына көптөр эле бул жерден таразалайт да. Анан баягы бекер отурбай, ошону да бизде тарбия бөлүмү ошол таланттарын өөрчүткөнгө жардам кылабыз да. Ушулар баягы китеп жазгандар бар, ыр жазгандар бар. Ошолордун баягы талантын өөрчүтүп, ушундай конкурсту коомго кошуу, кайра баягы орусча айтканда реабилитация, ресоциализация кылып коомго кошолуу деген мааниде ушундай коомдук чараларды, маданий массалык иш-чараларды көп өткөзгөнгө аракет кылабыз да. Анан баягы сиздер сен катышасың деп катыштырасыздарбы же өздөрү каалоо менен катышабы? Жок, буларга биз просто жанагындай идеяны берсек эле булар өзлөрү алып кетет да. Арасында уздар бар, чеберчилер бар, бийчилер бар, ар түрдүү таланттуу адамдар
көп негизичи бул жерде. Таланттуу адамдар көп десем жаңылышпаймын. Анда бирге байкап көрөлү. Бирге байкап көрөлү. Ошол силердин сыныңар менен өзүңөрдүн как маданият кызматкери катары сыныңар башкача да биздикиндей эмес. Ошол сыныңарга толо турчу адамдар бул жерде көп деп айтсам мен жаңылышпайм. Рахмат, анда сизге жүрүңүз. Меня зовут это Наташа. Я здесь нахожусь, я уже 8-й год в колонии в этой. Я сижу по 247 наркотики. У меня срок 15 лет. А мне 62 года. Еще вам 7 лет надо. Еще 7 лет мне отсидеть. Мне буквально ничего не касается. Так как я пользовалась в 80-м году амиссией, еще при Субалиева, и мне ни одна амиссия не применяется. Поэтому я 8-й год сижу здесь. Скоро уже весенний праздник, 8 марта, вас с наступающим. Вас тоже наступающим праздником всех женщин. Весь Киргизстан я поздравляю, всех женщин, матерей, дочерей, бабушек всех. 8 лет отсидели, и какие у вас советы для молодежи, которые смотрят вас? И какие пожелания? Я пожелаю тем девочкам, которые освободились особенно отсюда освободились, отсюда которые. Я им пожелаю тем девочкам, которые наши осужденные, чтобы сюда не возвращаться. Здесь хорошего ничего нет, конечно. Я не говорю, что там здесь плохо совсем, но зона есть зона. Мы не видимся практически, не живем с родителями, внуков мы не нянчим. А сколько у вас детей? У меня дочка, внучки у меня 3. Они растут уже без меня, я их на свиданку привозят, но я их практически не нянчию. О чем вы жалеете в жизни? Я жалею о том, как вам сказать, то, что я совершила неправильно. Вы знаете, я неправильно совершила, потому что... Вы признаете свою вину? Естественно, конечно, потому что я деньги видела, доллары видела, естественно, конечно, повелась на это. И я вот всем женщинам хочу, что пожелать, да, и хочу пожелать то, чтобы в этом году была миссия, чтобы коснулась каждую женщину здесь, каждую бабушку здесь коснулась. Вот я хочу вот этого, чтобы пожелания такие. И еще хотелось бы узнать, конечно, на 8 марта все, наверное, те, которые находятся в свободе, они не ценят свободу, да, на самом деле, то, что у нас есть. И что вы пожелаете от души дамам? Надо ценить, пока мы живы. Ценить надо, пока мы живы. Там нам ничего не надо. Сиз менен таанышалы? Канча жылдан бери мына ушул темир тор артында тагдыр кечирип жүрөсүз? Мен 2017-ден бери ушу жердемин. 3 жыл болду келгениме. Өзүм 104 менен келгенмин. Быйыл 3 жыл болду келгениме темир тордун артына. А дагы канча жыл убактыңыз бар? Дагы 5 жыл убактым бар. 5 жыл убактыңыз бар. Айтсаңыз, эмне себептерден, ошол себептер, ошол учурларды эстесеңиз, кандай ойлор келет, кандай мүмкүн жаңылыштык деп ойлойсузбу же? Мен өзүм ойлойм, бул тагдырдын тамашасы деп ойлойм, бул тагдыр экен. Эч ким бул темир торго келем, темир тордун ичинде ушундай болуп калам деп эч качан адам баласынын оюна келбейт экен. Муну мен эч качан ойлогон эмесмин, бирок бул кырсык Кудайдын берген жазасы деп ойлойм өзүм. Бирок муну мен эми ушу жерге Кудайдын берген жазасын ушу жерде өтүп атам. Кандай болгон күндө дагы өзүм 8 жылга келгем. Көрөрмандарга түшүндүрө кетсеңиз, 104-чү берене бул 104-чү берене коюлганы мен өзүм өгөй кызымдын кызын алып багып калганмын.
Анан больницага алып барганда больницада чарчаган ал кыз. Бирок денесинде көгалалары бар деген эмени тагап туруп, по факту деп туруп мени кескен. Денесинде көгалалары бардыгына байланыштуу сен ошого катуу эме келтиргенсиң, салакат келтиргенсиң деген эме менен Азыр кескен. канча жаштасыз, кечириңиз? Азыр 50дөмүн. 50 жаштасыз. Ооба. Эркиндик бул сиз үчүн эмне? Эркиндик мен үчүн эркиндикти эми адам баласы ар кандай баалайт, ар кандай түшүнөт. Мен үчүн эркиндик байлык, бакыт деп санайм, эсептейм. Бул эркиндик бул темир тордун артындагы аялдарга эркиндик аябай керек. Мен ошондой эме кылам, баалайм. Бул жерде аялдардын баардыгы эркиндикке чыккылары келет. Бул жерде көптөрү кара адамдар. Кара адамдарга бул жер аябай оор болот экен. Жаза өтөштө эле. Амисия чыкса деле кээ бирлерине тийиштүү болуп калат экен, кээ бирлерине тиешеси жок болуп калат экен. Ошон үчүн көптөр көп жылга чейин отуруп калышат экен бул жерде. Анан 8 мартта кандай майрамдачуңуз эле? 3 жыл кандай майрамдадыңыз? Эркиндикте жүргөн 8 март менен азыркы темир тор ичиндеги 8 март Темир тордун ичиндеги майрам менен эркиндиктеги майрамды салыштырып болбойт. Мен ошондой баалайм, ошондой эсептейм. Эркиндик деген бул башкача сезим, башкача түшүнүк. Мен аны таптакыр эме элестете албайм бул темир тордун ичинде. Бул жердеги майрам менен эшиктеги майрам башкача, таптакыр башкача. Бул темир тор деген Кудай бул жерге жыландын баласына дагы эметпесин. Мен каалагым келбейт бул жерди. Бирок кырсык экен. Бардыгы ушул жерге келет экен, тагдыр экен. Бирөө жасап келет экен, бирөө жасабай келет экен. Бирок өзүңүздү сиз кандайларга киргизесиз? Жасап келгендерден бе, же жасабай кокустук болуп калган деп эсептейсизби? Мен өзүм айтсам, мен бул жерге негизи жасап келиш керек экен. Жасап келиш керек экен. Жасап келсең довольный отурат экенсиң. Жасабай келсең тозоктун тозогу ушул темир тор экен. Мен ошондой айтам. Бул мен жасабай келдим деп эсептейм мен өзүмдү. Анткени мен андай эмеге эмесмин. Мен жасап келген жокмун. Сизге эми алдыдагы жылдарда бир гана ден соолук каалайт элек. Анан 8 март майрамыңыз куттуу болсун. Рахмат. Анан ушул бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө, кыздарга, апаларга сиздин кандай каалоо тилегиңиз бар? Анан сиздин бир тарбиялоочу сөзүңүздү уккубуз келип турат. Анткени биз адам баласы жасагандан кийин өзүбүздүн баягы катабыздан билим алат экенбиз, илим алат экенбиз да. Жасабай туруп башынан өткөргөн адамдардын сөздөрү кандай болот экен? Келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен бардык аялдарды куттуктайм. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Бакубат жашоону каалайм. Балдары ушул аялдардын балдары биздин балдардай болуп апаларын күтпөсүн. Мен иши кылса бардык дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Жакшы. Сизди кучактагым келип турат. Сизде ушундай баягы жакшы сезимдер болсун деп айтат элем. Анан кызыңыз сизди бирок кечире алдыбы? Ушул суроо мени азыр дагы ойлоп турат. Жок, менин балдарым менин бул эмеге катышыма мен мисалы үчүн бир эле эме келтиргим келет. Мен даже кызым, уулум студент. Кызым 11 классты окуп атат быйыл.
балдарым айтат мени, апа, сиз күнөөлүү эмессиз. Эч качан сиз өзүңүздү күнөөлүүмүн деп сезбеңиз. Сиз күнөөлүү эмессиз, апа. Мен балдарым мени эч качан күнөөлүү деп ойлойт. Чоң рахмат сизге. Майрамыңыз Рахмат. куттуу болсун. Рахмат Бүгүнкү силерге дагы. конкурсту жакшылап, баягы Рахмат. маанайды көтөрүп көрүп кетиңиз. Рахмат. Көрүшкөнчө. Жаз сыноосу майрамын баштайбыз. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткан айымдар, баардыгыңарды келе жаткан аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ак сүйүү тартуулаймын баарыңарга. Жаз майрамыңыздар куттуу болсун. Аман, куттукталам. Аманчылык. Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, Долбонай. Чачын өрүп, кийими таптаза апа. Чекесинен өттү дагы, чурка кызым деп. Класска кирип, жүрөгүм ооруду апа. 4-5. Apa аттуу чыгармасы менен Арзабаева Айзада болгон 3-чү отрядтан. 5. Бүгүнкү өнөрүмдүн артынан мен апама ыраазычылык айтып кетким келет. Ушул апам мен ушундай кылып чоңойтуп, назиктикти берип, ушул жамандык жерде отурам деп айта албайм. Бул Кудайдын сыноосу. Алаңда жоқ сағат тең, өзің барда қандай жақсы, бақтым апакем. Бобақ басқан чачтарыңдан мен сылайын еркелейін, балдай шерім мереміңе мен термелейін. Шарқайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин, өмүрүң өмүр улап сенин жүрөктүн суусун берейин. Шарқайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин, өмүрүң өмүр улап сенин жаныңды сага берейин. Апа, апа, күнүм айым, көп жашагын апа ылайым. Апа, апа, сага теңдеш табылбайт го ушул ааламда. Бардыгыбызга эле бир эле нерсе, программаны өзүбүз түзөбүз да жактан. Биргеликте отрядтардан председательдер бар, өзүбүз түзөбүз. Анан ошол менен эле даярданабыз бардыгы. Просто өзүм кичинекейимен көйнөктү, специм өзүмкү кыргыз тили адабияттан. Анан жасаган нерсени сырттан кызымдын деле кийимдерин көбүн эле кийимдерди өзүм тигем, мындай дизайнерлик кылып берем.
окшош кийим кийгим келбейт да, баардык жагынан. Жакшы. Анан канча убактыңыз калды буюрса эркиндикке качан сапардаттайын деп? 5 жылдан кийин уже келет комиссия колонкам. Жакшы. Бул ошо немен Канча убакыт темир тор артында отурдуңуз? буга чейинби 2 жыл болду уже. 2 жыл, Анан үй бүлөңүз тез келип турамы бул жерге? Ооба, жолдошум бар, кызым бар. Келип турушат. Жакшы, анан биздин көрөрмандарга, биздин азыркы учурда көрүп тургандарга 8 март майрамы менен куттуктап кетиңиз. Үйлөрүңүзгө жараша дагы азыр баягы ушул бизди көрүп тургандарга эмне каалайт элеңиз, эркиндик сиз үчүн кандай деген сыяктуу. Биздин мүмкүн жаш кыздар көрүп атса, эмне үйрөнүш керек, эмнени баалаш керек? Эми эртеңки келаткан майрамыңыздар менен апалар, эжелер, сиңдилер, жашоодо ар кандай нерсе болот экен. Баягы эң негизгиси ошо азыр менин да башымда бала бар да, эми кыздарга ыйман берсин. Эчте жашаш опасный мындай дегени менен ал адамдын өзүнөн болот да. Жакшы жүрүш үчүн чөйрөңдү алмаштырышың керек биринчиден, чтоб ал андай нерселерден алысыраак болуш үчүн. Ата эненин немесин баркынына ушул жерге келип көрүп атабыз. Энеге зар болгон көп нерселерди алыста эми көрө албайбыз, туугандардын көбүн. Эмнени айтат элеңиз? Ата энеңизге, кызыңызга, күйөөңүзгө эмне деп кайрылат элеңиз эфирден пайдаланып? Эмне деп, эми бар болушсун, маңдайымда аман болушсун, жамандык көрбөсүн. Ошолордун башына түшкөн түйшүктү ушу менин түйшүгүм менен эле чыгарып кетсин дейм. Ар бир намазымда дуа кыламын. Бул да сыноо экен эми. Баардыгы ошо мына түшүп калды деп карабай койбостон ушул убакка чейин жардамдарын берип, акыл насааттарын айтат үйдөгүлөр деле. Көбүн бияка алып келе бергим келбейт туугандарымдын эми. Кызымды деле көрүштүп, бияктын эмеси аура башкача да баары бир. Баягы сырттан киргенде сүр болот да. Канчанчы берене менен отургансыз? 104-чү. 104-чү берене. Майрам менен чогуу биргеликте сиз менен сүйлөшөлү деп чечтик. Бул жерде эч кандай баягы бир гана позитив майрам 8 март. Анан ушул учурга чейин канча эркиндигиңиздин баардыгын ушул темир тор артына бердиңиз? 9 жылым кетти. Эми буюрса азыр могу 6 айдан кийин чыгам. Условно досрочныйга чыгам. Ушул 9 жылдын ичинде бекер отурган жокмун. Келген күндөн ушул убакка чейин ушул швейный машинада отурам. Анан эми азыр могу 1-2 жылдан бери отурбай калдым. Анткени 100 киши да ошо 100 кишини карап, бири-бири менен урушуп кетпесин, бирөө ооруп жыгылып калбасын, бирөө начар тигип жүрбесин деп ошолорду карап, үст-үстүрдөн карап, тиккендерин ошо карап качествосы менен принимать этип алып турам. Эркиндик бул сиз үчүн эмне? Эркиндик мен үчүн айтып бере алгыс сөз болуш керек. Аны даже мен эми азыр элестете албайм. Бирок оюм азыр мен уже үйрөндүм. Азыр чыгып мен цех ачам буюрса. Ушундай эле өзүм окшогон ушу жашоодон тайган, ушундай отуруп чыккан. Бизде анткени эч ким принимать этпейт да, бул отуруп чыккан деп. Ошон үчүн ошондой цех ачам. Азыр ошол швеяда иштеп, азыр заказдар көп. Бизге по сезонам заказдар келип турат. Бизге кандай заказ келсе биз ошондой ала беребиз. Бизде эме жок. Мен тикпейм, анан тиге албайбыз деген жок. Бизде келечек эмеси менен иштейбиз да. Биз келечекке карайбыз. Анан айтсаңыз, негизи эле аял киши назикпиз, бирок ошо 9 жылым кап, жөн эле кетип калды деп ойлор келбейби? Андай ойлор мага секунд сайын, минут сайын келип турат. Бирок эми алдыга жылышым керек да. Кап ушул кетип калды деп эле мен отуруп алган жокмун. Болду 9 жылым кетти, бүттү деген жокмун мен. Конечно, өкүнбөгөн бир секунд, бир мүнөт унутпайм аны эч качан. Аны эми чыкканда буюрса баары жакшы болот деп ойлойм ошо. Азыркы жаш муундарга, бизди көрүп турган кыздарга, энелерге, эркиндикте жүргөн сиздин эмне каалоо тилегиңиз бар эле? Мындай тарбиялуу, тарбиясы күчтүү, мүмкүн алар угуп, ушундай болуш керек деген сыяктуу. Мен ошо ойлойм да, азыркы кыздардычы. Мени вот азыр в данное время мени ошондой эле ошо байкелерим, эжекелерим какус-кукус кылып эле, катып эле урушуп эле,
катуу эле кылып койгондо мен алардан коркуп мындай иштерге барбайт болушум керек дейм. Азыр айтам да, азыр Канчанчы берене сиздики? 164 ууру. Анан айтам да, эч качан угуп коюш керек экен улуулардычы. Убагында баягы өзүм билем, өз башым өзүмдө деп атып мына ушуга келдик да. Азыр эми мына азыр дагы жаш кыздар келип атат. Азырчы азыр 2002, 2003-төр келип атат. Ошолорго деле азыр айтам. Мына мен 9 жылдан бери отуруп эмне көрдүм деп айтам да. Апаңарды уккула, атаңарды уккула, иштегиле, иштесе болот экен. Биз мияка келип ана түшүнүп атпайсызбы? Тиксе болот турбайбы? Ушундай кроить этип, бычып иштесе болот турбайбы депчи. Анан бизди көрүп жаткан азыр эми айымдарга 8 март майрамы куттуктап кеттиңиз. Кандай каалоо тилек айтат элеңиз? Жалпы айымдарды куттуктайт элем. Баарына ден соолук болсун. Самый главный ыйман болсун деп. Ыйман болсо аякта кылмыш да болбойт экен. Ыйман болсо баары болот экен деп ойлойм. Ыйман ден соолук берип, баардык аял затын куттуктайм. Рахмат сизге. Сизди да майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Эртерээк сизди эркиндиктен көрөлү анда. Рахмат.